Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде 4-чү сабак. Бүгүнкү сабактын темасы билем, билгим келет жана билдим деген ыкма. Алгач айта турган нерсе негизи сыной жүгүртүү ыкмалары бул балдардын активдүү иштешин болжойт. Башкача айтканда алар мугалимдин берген материалын, берген маалыматын жөн гана өзүнө кабыл алып, же болбосо жөн гана берген суроолорго жооп берип койбостон, алына турган материалга өзүнүн мурдагы билимине таянып, сын көз караш менен карайт, аны талдайт, аны салыштырат. Башкача айтканда аябай активдүү иш аракет жүргүзөт. Өзүнүн группалаштары, өзүнүн классташтары менен бирге иштейт, мугалим менен бирге иштейт. Башкача айтканда бул сыной жүгүртүү ыкмалары интерактивдүү ыкма болуп эсептелет. Бул негизи балдардын сабак учурунда гана эмес, жалпы эле турмушта, өзүнүн келечегинде дагы коомдо башка адамдар менен баарлашып, байланыш түзүп, пикир алмашып дегенде көп мындай коомдук иш аракеттерди жүргүзгөнгө жакшы тажрыйба, жакшы көндүм болуп эсептелет. Эми сабактын темасына кайрылалык. Билем, билгим келет жана билдим деген ыкма. Бул графикалык ыкмалардын бири болуп эсептелет. Башкача айтканда бул ыкманы таблица түрүндө жүргүзсө болот. Биз бул ыкманы манастануу сабагынын мисалында карап көрөлүк. Эмнеси менен ыңгайлуу? Бул өтө жөнөкөй жана ишти уюштурулган түрдө иреттүү алып барганга аябай жакшы жардам берет. Манастануу сабагынан, мисалы, бүгүн биздин тема манасчылык өнөрү болсун. Алгач балдарга суроо берерден мурун тактага же болбосо чоң кагазга, же балдардын саны анчалык көп болбосо, мисалы, же өзүңөр ыңгайлуу көрсөңөр, балдарга ар бирин өз дептерине же өзүнчө бир баракчага чийдеп көрсөтсөңөр болот. Бул 3 мамычадан турган таблица болуш керек. Биринчи тик мамыча, ал жерде билем деп жазылат эң башына. Экинчи мамыча билгим келет деп жазылат. Үчүнчү мамыча болсо билдим деп жазылат ал жерге. Балдарга эскертесиздер. Мына балдар, бүгүн биздин темабыз манасчылык өнөрү. Силер манасчылык жөнүндө, же болбосо манасчылар жөнүндө эмне билесиңер? Бул суроого балдар өзлөрүнүн билгендерин айтып берет. Адатта азыр эми манас темасы, манас эпосы элге жакшы эле таанылып калды, популярдуу болуп эсептелинет. Жогорку окуу жайларда манастануу сабагы киргизилген. Андыктан мындай биз угуп эле жүргөн нерсе, ошондуктан балдар кызыктуу нерселерди айтат манасчылык жөнүндө. Мисалы, манасчылар эпосто аябай көпкө чейин айта алышат деген. Ошол эле учурда манасчылар жөнүндө өзүнүн билгендерин айтып атып, балдардын ортосунда кандайдыр талаш тартыш, талкуу дагы пайда болушу мүмкүн, кайсы бир суроо пайда болушу мүмкүн да. Демек, биринчи мамычаны толтуруп атып эле, экинчи мамычага деле кайсы бир кызыктуу суроо пайда болсо, ошону жазып коюш керек. Мисалы, билгим келет, балдар талашып тартышып, бирок жообун таба алышкан жок. Силер билгим келет деген мамычага ошо суроону жазып койсоңор болот. Мисалы, балдар сурашы мүмкүн, мисалы, манасчылар деген манасты жаттап алып айтышат. Көрөтө, жок, алар жаттап алып айтпайт депчи, ошону суроо түрүндө өзүңөр жазып койсоңор болот. Мисалы, манасчылар эпосты кайдан билишет, же кантип жатташат деп. Ушундай биринчи билем деген мамычаны толтуруп алып, андан кийин экинчи мамычага өтсөңөр болот. Ал жерде алдын ала жазылган суроолор бар, бирок байракыр сурашыңар керек балдардан. Балдар дагы ошол тема боюнча кайсы суроолорго жооп тапкыңар келет, кайсы нерсени билгиңер келет деп, балдардын атаган суроосун дагы жазып койсоңуздар болот. Биринчи эки мамыча толтурулгандан кийин, билем, билгим келет деген, силер манасчылык өнөрү жөнүндөгү текстти окууга өтөсүздөр. Баса бул текст жөн гана бир манасы жөнүндө да болушу мүмкүн. Мисалы, Саякбай Каралаев же Сагынбай Орозбаков жөнүндө, же азыркы, мисалы, жаш манасчылар жөнүндө текст болушу мүмкүн. Белгилей турган нерсе,
ар бир сабакта дайыма силер убакытты башкара билишиңер керек. Мисалы, таблицанын биринчи 2 мамчасын толтурууга мисалы силер 5 мүнөт бердиңер же 10 мүнөт бөлдүңөр. Ошол убакытты силер ошол убакыттын чегинен чыкпаганга аракет кылышыңар керек. Экинчи, мисалы, текст окууга киргенде канча убакыт бересиңер текст окуганга. Ошол убакытта сакташыңар керек. Себеби деген бул интерактивдүү ыкмалар менен сабак өтүүдө албетте башкы иш аракеттерди класста балдар жасайт сабактачы. Алар ойлонот, алар суроого жооп берет, алар жоопту издейт, алар белгилерди коет, алар таблицаны толтурат дегендей. Бирок бул сабактын жүрүшүн башкарып, ага тийиштүү багыт берип, мындай туура нукка буруп турганга жана иштин аягына чыкканга чаржайып кетпеш үчүн, темадан четтеп кетпеш үчүн мындай ишти башкарып көзөмөл жүргүзүп турган бул мугалимдин милдети болот. Андыктан убакытты башкаруу дагы силердин милдетиңер болуп эсептелет. Балдар текстти окуп бүткөндөн кийин кайрадан таблицага кайрылабыз. Жана эң биринчи суроо албетте билгим келет деген жердеги суроолордун кайсынысына тексттен ким жооп таба алды. Ошолорду белгилеп, 3-чү таблицага таблицанын 3-чү мамчасына билдим деген жерге суроонун жоопторун жазса болот. Албетте сөзсүз түрдө эле иреттүү жазуунун кереги жок. Башкача айтканда, биринчи суроо бул, сөзсүз биринчи суроого жооп барып экен. Ыңгайлуусу балдар өзүнүн түшүнгөндөрүн, эсинде калгандарын биринчи жазып алган жакшы да. Балдар да ошондой ишеничтүү сезишет, шашып кетүү же болбосо толкундануу болбойт. Мисалы, 5-чи суроого жооп таптым, ушул экен деп айтып аны жазса болот. Анан жооптор тапканга жараша. Башкача айтканда, да бир жолу кайталайм, суроолорго сөзсүз түрдө ирети менен жооп издөөнүн кереги жок. Андан кийин анан биринчи мамыча менен 3-чү мамычаны салыштырса болот. Мисалы, мен билем деген жере, мен билчү элем. Балдар, ошо силердин билгениңер текстте ырасталдыбы, бар бекен ошол? Мисалы, манасчылар, мисалы, ар бир манасчы өзүнүн вариантын айтат деген, текстте болушу мүмкүн, ошо ар бир манасчы өзүнүн вариантын айтат. Биз муну билчүбүз, бул текстте ырасталды деп айтсаңар болот. Экинчиден, биз билгенибизден эмне, кайсыл маалымат мисалы ырасталган жок же кайсы маалымат эң башкысы каршы келип калды. Мисалы, биз мындай деп ойлочубуз, сөзсүз манасчылар баарын жатташат деп, мисалы, алар жаттабайт экен көрсө. Же болбосо, бул жөн гана мисал, кайсы бир ырастоо, балдардын айткан ырастоосу, мисалы, ал жалган болуп чыкты дейли. Ошондой болсо, аны да жалпы айтып кетсе болот, бул туура эмес экен, биз жаңылыш билиптирбиз деп. Бирок ушул жерде эң маанилүүсү, ушул жаңылыш маалыматты кайсы окуучу бергенин баса көрсөтүп, анын атын атаганын кереги жок. Себеби деген, башка балдар күлүшү мүмкүн, мисалы, жаш өзгөчөлүгүнө жараша балдар тура, айрыкча кичирээк орто класстагы балдар. Себеби деген, кийинки сабакта силер ал балдардан өзүңөрдүн оюңарды айткыла же билгениңарды айткыла деген, биринчи сабакта катачылыгын көрсөтүп атын атап койгон бала сизге эч нерсе жооп бербейт. Ал билбейт да, балким бүгүн да саны туура эмес айтып койсо, бүгүн дагы анын атын атайсыз, бүгүн да балдар аны шылдыңдайт. Ал өзү басынгысы келбейт да. Ошон үчүн жаңылыш кетирген баланын атын атап коюу менен силер ал баланы класстын активдүү катышуучу катары сиз ал баланы жоготуп коесуз. Ошон үчүн антүүнүн кереги жок. Биздин максатыбыз жалпы билим берүү болгондон кийин бирөөнүн кемчилигин, бир баланын кемчилигин бөлүп көрсөтүүнүн кереги жок, зарылчылыгы. Экинчиси, баягы 2-чи мамычада жазылган билгим келет деген суроолордун баарына жооп табылбай да калышы мүмкүн тексттечи. Андай учурда эмне кылса болот? Мунун бул суроолорго жооп табуунун мисалы 3 жолу бар десем болот. 3төн да көп болушу мүмкүн, ар бир мугалим өзүнүкүн табышы мүмкүн. Биринчиден, эгерде суроо өтө татаал эмес болсо, балдардын мүмкүнчүлүгү, жаш курактык мүмкүнчүлүгү, маалымат алуу булагы жагынан мүмкүнчүлүгү болсо, жетиштүү болсо, силер аны өз алдынча иш катары тапшырма берип койсоңор болот балдаргачы. Каалаган бала, бир 2-3 балага же жалпы класска алар ошол жооп текстте табылбаган суроолордун жообун өз алдынча даярдап келип, анан класста билдирүү жасап же кыскача жообун айтып берсе болот. Экинчи варианты, балким жооп табылбай калган суроо ал сиздин сабагыңыздын кийинки темасы менен байланыштуу болушу мүмкүн. Анда силер жөн гана айтсаңыздар болот, балдар, бул суроого жооп текстте жок, бирок бул суроого
биз жоопту кийинки сабактын темасынан, мисалы баланча деген тема өтөбүз, ошондон дагы ушул суроого жооп таба аласыз, ошондо бул жөнүндө сүйлөшөбүз, ушул суроого кайрылабыз десеңиздер болот. Үчүнчү жолу, мисалы, эгерде бир суроонун жообу тексттен табылбай калган болсо, чакан суроо болсо, жана кийинки темаңызга байланыш жок болсо, балдарга аны өз алдынча тапшырма берүүгө мүмкүнчүлүк жок болсо, анда бирок сиз анын жообун билсеңиз, балдар мен билем, мунун жообу мындай деп кыскача айтып койсоңуз да болот. Бул баягы таблицаны толтургандан кийин ой жүгүртүп, салыштырып, жыйынтыктап алгандан кийин бир мындай ачык калган суроонун жообун табуунун бул 3 жолу мисал катары. Анын акырында өзүңөрдүн каалаганыңар менен класстын даярдыгына, мүмкүнчүлүгүнө жараша кандайдыр жыйынтыктоо өрүндө суроону берсеңиздер, тапшырманы берсеңиздер болот. Мисалы, жазуу түрүндө ушу манасчылык жөнүндө жазып келгиле. Же болбосо кыскача жаңы эмне үйрөндүңүздөр, ушуну жазып келгиле десеңиздер болот. Бул графикалык түрдөгү сын ой жүгүртүү ыкмаларынын бири болду. Билем, билгим келет жана билдим деген. Рахмат.